Саламатсызбы агай? Агай, мен ушул сизге ыраазычылыгымды айтып коеюн деп, ушу сиз менен дагы Кандай? жеке биз көп иштештик агай. Саламатсызбы агай? Молодец. Жанталашып. Кайра Сизге келесиң эң да? ошо ооба, Молодец. биринчи ошол Анда ичимде болгон менен бөлүшүп кетейин. Кечиресиз агай, жанталашып аткан жокмунбу? Что-то эмоцияны. айтор. Ошол сизге чейин агай менде аябай стабильность жок болчу. Мен деген ошо бир нерсени до конца окуй албачумун да. Бирок сизди чынында полюбила душой да, прям. Мурун андай сезим жок болчу, жаңы келгендечи. Анан сизди көрсөм эле бактылуу болуп элем да, сүйүп калат экенсиң адамдычы. Кечирип коесуз, конечно, бирок мындай жакшы көрүп элечи. Бир кучактагым келип эле ушундай сезим болду. Анан ден соолук жактан ошол жана месячим келгенде аябай чоң ооручу эле. Анан көп билинбеген эго сабагыңыз аябай мощный экен агай. Эгону анан жана экинчи курс аябай мощный экен. Трансформация кылат экен, билинбейчи. Акырын мен 3 жылдан бери кылам медитацияны агай. ТикТокто постоянно айтам, Өмүрбай айткан эмет койгула деп бөлүшкүм келе берет экен. Бирок башында ушунун баары жок болчу агай. Мен 3 жылкы менен азыркы состоянием көрсөңүз, просто небо и земля да, ай менен жер. Ушунча сонун түшүнүп келди агай. Я бы Мен жакшы никогда в көрсүңбү? жизни мен сизди ушунчалык жакшы көрдүм агай. Чын жүрөктөн. Знаете, вот Рахмат, как рахмат. будто башында андай сезим болгон жок. Бирок бул постепенно келет экен да, сүйүүчү, ыраазычылык келипчи. Мурун мен сиз менен жолукканда айтып аттым агай, мен сизге ыраазымын деп аттым да. Бирок мына ичимден как будто мындай андай эмес да, шүмшүк алдабачы дегенде бирөө айтат да. Мындай түшүнүп калат экенсиң өзүңчү. Мен алдап атам депчи, анан ой кайра менен айта берет экенсиң. Жайда Бирок келесиңби? ичиңде жага Кудай бурса келсем. Сага да рейтинг подарок. Агай рахмат. Агай, это просто агай, это безусловно түшүнгөн адам үчүн илим бул өлө сонун нерсе экен агай. Бул мындай сени жерге түшүрүп коюп, биринчи ошол сиз айтасыз го, биринчи жерге бутуң менен чапчып тур депчи, тамыр турсун деп. Остальное анан деп. Мен ошо башында эмоция болуп элем, деле чуркап эле, эме кылып эле. Анан по-любому билинбеген менен шакалдар көп экен да, менде дагычы. Билип калат экенсиң да, кийинде өзүң эле тык депчи анан кайра эле тузагына түшүп кала берет экенсиң. Анан ошо биринчи ошол эме кылганда, медитация кылганда ден соолук жакшы болуп баштайт экен. Анан мындай күтпөй муну дагычы шүмшүп кете берет экенсиң да. Азыр агай бирдеке айта койсо жашоомду өзгөртүп кетет дечи. Ошондой болуп, бирок чынында эң сонун результаттар көп болду агай. Бул укмуш нерсе экен. Я не знаю, бул кантип сөз менен жеткизе албай калат экенсиң. Анан ошо эл көп көргөн эмелер дагы бирөө мындай фанат болбо деп бурушчумуз го меничи. Башында фанат болчумун да. Кечке медитация кылып, элин бар дейм, медитация кыл деп, бирок эмоция болуп улам сайын түшүп көтөрүлүп, бирок кылып кете бериш керек экен. Эң башкысы чыдап салбаш керек экен да. Анан ошол сиз менен улам сайын байланышкан сайын сонун нерселер ачыла берет экен, ичиңде отуң күйүп эле. Мындай иногда как будто мындай мен ойлойм да, мындай травка чек болгондон тийип да тура берет экенсиң да. Я не знаю, это состояние такое зависать этип элечи, деп эле. Деп ушундай болуп калат экенсиң да. Я не знаю, как это объяснить, бирок ошондой болуп, анан ошол ички напряжение кеткенден кийин эле мындай өзү эле местам боло берет экен. Акчага деле жугунбай калдым мындай. Мурун жугунуп элчүмүн, акча табам, иштейм, укмуш кылам, бизнес ачам депчи. Анын баары вообще кереги жок экен, көрсөчү. Самое главное, ошо ичтеги бакыт муну эч нерсе сата албайт экенсиң да. Агай, мен мурун напряжениеда жүрүп эле, кыйналып эле. Бирок ошол кеткенден кийин сага акчанын деле кереги жок экен да, жөн элечи мындай мынтип эле жүрө берет экенсиң да. Сизге чоң рахмат агай. Я не знаю, сизди жолуктурбасам, я бы не знаю да, чын. Бул 3 жыл агай, бул бат эле өтүп кетти да, бирок ушунча трансформация болду. Ушунча ичимде арамдыктар чыгып атты. Мен сабактарда айтам го, адам жакшылап машыкса 3 жылда жолго түшүп калат. Ооба. Мындай 3 жыл жолго кадимкидей түшүп калат. эмоцияңды кармап калат экенсиң да агай. Үйрөнүп калат экенсиң, управлять этип калат экенсиң. Талактабай калат экенсиң, жугунбай калат экенсиң. Агай, эң чоң ыраазымын агай, действительно. Ушунчалык сизди көрсөм сүйүнүп эле, агай качан чыгат деп мындай ушундай жылуу болуп элечи, мындай кучактагым келип эле. Молодец. Эң сонун нерсе экен. Я вообще всем советую да, вот эмеден айтам да, ушундай көп дагы адамдар менен бөлүшүп. Это аябай, бирок ошо башында мындай организмде мындай тыпырчылап элечи, мындай кылдыртпай эле, кылгың келбей эле ошентет экен да. Бирок ошентсе да түшүп чыгып кылсаң, бул эң сонун нерсе экен. Акырындык менен келип баары. Ошо акырындык менен ушундай кылып, мындай укмуш нерсе экен да, бул ички нерсеңди ачат экенсиң, арамдыктар кетет экен. Анан элим не дейт деген чыгып кетет экенсиң, фанат болбой калат экенсиң. Бул эң сонун нерсе экен. Баары бирдей эле болуп. Эми бул Ошондой эл эмне болупчу. дейт деген стандарт да.
Ооба. Адам стандарттан чыгыш керек. Мисалы, стандарт деген не бул? Стандарт мондай природа стандарт барбы? Жок да. Природада. Мисалы, кааласа күн жайт, кааласа шамал болот, кааласа тияктан шамал болот, кааласа бияктан шамал болот, кааласа мөндүр жайт дегендейчи. Природа булчу. Ооба. Анда адам стандарт кыйып калганда эмерек да. Ошон үчүн баягы жаш балада стандарт жок да. Жаш бала неси менен улук? Жаш бала стандарт жок. Жаш бала жаман көрөт, жакшы көрөт деген түшүнүк жок. Жаш балада жаман көрүп атасың, жакшы көрүп атасың, баары көрдүңбү? Анда ой жок да. Ой жок адам не болот? Жаратканга салат да баарынча. Ал стандарттан не? Стандарт. Рамка салбай. Жаман жакшы деп бөлмөй. Алла билет да сен ким Ооба. жакшы, ким жаман, ким арам. Биз ким арам, ким адал, ким мусулман, ким капыр. Ооба. Аны билүүчү Алла да. Ооба. Мусулман болуп туруп биздин ичибиз арам болушу мүмкүн. Башка динде болуп туруп ичибиз жаркырап, ичи жаркыраган адамдар болушу мүмкүн дегенде аны бир Аллага белгилүү да. Ооба. Түшүндү? Ооба. Ооба агай. Бирок агай эго деген бирок муш нерсе экен. Ошо билдирбей туруп сени бутуган тартып түшүрүп коет экен акыры минтип. Оо. Вроде сонун эле кетип баратасың. Анан акыры минтип элечи. Деп элечи мындай. Анан жашоодо көрсө Эго сонун болгондо биз боло ылдый эле. түшө беребиз да. Эго болгон сайын ылдый Ооба. түшө беребиз. Адамда эго жоголгондо төркү көтөрүлөт. Давай, ийгилик. Сагыз. Рахмат агай. Красавица. Так, мен чыгып салсам агай. Сен тура бер чыкпасаң деле. Кандай? Ким элеңиз? Мен Айсалкын. Эмеге 2 ай мурун чыккам прямойго сизге. Кандай анан жакшыбы? Жакшы агай, тиги жана эме боюнча бизнес сабакка анан тамыр сабак ушул боюнча тиги эме катышкам да. 74 потоктун катышуусумун. Аябай волноваться этем. Ошо анан агай эме тамыр сабак буга чейин бутум ооруп жүргөн, анан тамыр сабакка катышкандан баштап уже 2-3 жолу жасадым сиздикин. Анан бат эле билбейм эмне болуп жок болуп кетти. Анан 2 күн мурун больницаларга бардым, көрүнүп бир сыйрачы. Анан рентгенге тартып анан эч кандай эчтеке жок экен деп кайра кетирийди да. А лечение жазгылачы десем, диклофенак ушундай эле кылып койгон да. Анан билбейм, андан кийин бат эле ошо ооруп аткан нерсе жок болуп кетти. Азыр Бизнес сабагы кандай экен, терең бекен? бизнес сабагы аябай терең, сонун сабак экен. Мен өзүмө 2 жыл мурун ачылган да биздин майда бизнесчи. Анан ошого эмелерди таптым, эмнеле издеп жүргөн нерселеримдин баарын таптым быйыл. Анан ошо 2 ай мурун катышкан сизге прямойго киргем, сиз менен сүйлөшүп андан кийин анан ошо бизнести эле улантып дагы бир бизнес ачылып кетти да дагы. Амин. Рахмат агай. Результат барбы кыскасы? Результаттар сонун, ден соолук боюнча, жумуш боюнча, жеке жашообуз боюнча сонун өйдө ылдый болуп атабыз. Эми намаз окуп албай жүрөм деп анан окуп өткөндө айтпадым беле агай. Анан намаз окуп кеттик, андан кийин жолдошум буйрса, жолдошум дагы аябай көңүлдөнүп эми дааватка чыгам деп ниет коюп жакшы жака өзгөрүүлөр болуп атат агай. Бул эже айткандай мындай да. Аял көрсө автоматтык түрдө эркек өзгөрүп кетет. Ошон үчүн айтылат да, бир аялдын бузуктулугу дейт, 1000 эркектин бузуктулугунан жаман дейт. Бир такыба аял дейт, 40 оолуядан абзелирээк дейт.
bir takva ayal deydi. 40 kol yerden abzildirek deydi. Düşünüyorsunuz mu? Bir ayaldın bozukluğu deydi. Ming buzuk erkekten de jaman deydi. Sizler oşon üçün östürücü zatsınlar da, östürürsünler misal. Misal sizler kıyşаңдап tursaňar, erkekler kıyşаңdayız biz. Düşündü? Sizler kıyşаңdап tursaňar, telefon surasy, kanday mындай свидание çakırabыз. Kıyşаңdап tursaňar. Sizler oň bolup ketseňer, bayağı ele kıyşаңdap turan men misalı, sırası oň bolup ketem. Düşündü? ооба Tabiat özü şunday. Tabiat özü şunday. Şoň üçün sizler östürücü güçsüňer da mına, bizi ele sizler yaratdyňar eneler. Östürücüsüňer sizler. Kanday bolsun oşonu östürüp taý beresiňer. Öýdöge getiresiňer, öýdöge getiresiňer, ıldyga getiresiňer. ооба Bizdi kim misal ayallar ele götürüp alıp, da eneler götürüp alıp bizdi mına. Kançylagan enelerin batasını alıp atabыз. Şimdi alarga jakşı sabakty öýretip atabız, uşup atabız. Şunday ele. Tamır sagak neni düşündüň anam kıskaça? тамыр сабагынан мен түшүндүм эмеге жер эме энергия жер менен болгон энергия байланышты түшүндүм агай тамыр сабагынан анан тамыр сабагында жана эмелерди жасаганда аябай прям бат эле чарчап анан ысып аябайчы анан ден соолукка аябай пайдалуу экенин түшүндүм да ошо жана бутум бир күндүн ичинде эле отказ берип баспай калды да бир бутумчу анан больницага сразу бардым бир жума болуп калды ага чейин бир жума укол алган болчумун анан укол карагандан кийин бат эле кайра кармаганда ошол ооручу анан сиздин сабагыңызды алдым алгандан кийин бир 2-3 жолу жасадым упражнениянычы анан өзүм ишенбей жумушта жүрөм басып жүрөм анан мен басып атамбы деп улам бутумду карап калам өзүнөн өзү жок да ошо Kanallar açılат da kanalda. Adamda 12 kanal var denesindeci. 12 kanal var oşol. 12 kanal biri Ottun kanalı biri Su'nun kanalı degende denede ot su деген түшүнүктөр бар да. Ошол сыяктуу эле адамда 12 канал бар. Ошол каналдар ачылганда эле адам не болот? Биринчи, конечно, башында таптап жүрдүм. Алла таалам байыр результатын бере берет экен, байыр бере берет экен. Анан бир күнү анан Кудайды коштум анан. Кудай, сен барсың го. Мен эле сага таянбай эле менин үчүн эле эле кыйын болуп атам дедим. Сиякта сен турсаң, мен эле өзүнчө кыйын болуп атам дейт. Мен адам Алла таалага таянбай туруп өзүнчө аракет кылып баштаса, Алла таалам биздин кадамыбызга береке бербейт. Неге дегенде, биякта мен турам го. Сен өзүнчө эле кыйрап тырбалаңдап атасың дейт да. Эле өзүнчө кыйын болуп атасың дейт. Анан эме болуп баштаганда уже жаратканды кошуп, баары ошол жараткан закондорун түшүнүп туруп иштей баштаганда, Алла таалам ошол жерге анан бул мени ойлоп атат деп туруп, анан ошол ишти берип баштайт да. Анан жараткан маселе биз курлай эле оюбуз менен жараткан дей беребиз, ал туура эмес. Оюбуз менен жөн эле сезимибиз менен элечи. Жаратканды кошкондо не болот? Жаратканга илимди кошуш керек. Адам илимди өтпөйбүз. Куранды неге берди Алла таала? Мисалда, манас илимин неге берди? Йога илимин неге берди? Буддизмди неге берди? Индуизмди неге берди? Ошонун баары илим да. Меники ошолорду кошкондо, могу элдин баары уже машыгып, эмелеп аткандын баары, айыгып аткандын баары ошондон болду. Адам илимди кошпогондо не болот? Арамданып баштайт. Мен неге жакшы болбой атам, анан баары чубак айткандай мен намаз окуп атсам банкрот болуп калдым, анан мен бутум сынып калды, анан мен минтип калдым, анан тигинтип калдым деп баштайт да адамдар. Түшүндү?
Ошон үчүн адамга тазалык, илим, билим кошулганда жан кирет. А так биз оюбузда Кудай дей беребиз. Оюбузда. А бирок эмне да азыр өкүңөрдүн башыңардан кармап алып туруп деп челектеги сууга салсам, мага ишенесиңерби, ишенбейсиңерби мындай кайра чыгарат деп. Сен ишенесиң Корея. Мен ишенем, ага чыгарасың. Мен чыгарбайм мисалы, түшүндүңбү? Мен Mayli. башыңан кармап челекке башыңды тыгып алсам, сен мени күтөсүң да. Бул эми жакшы адам, бул эми агай деп күтүп тура бересиң. Анан бир маалда качан чыгарат, анан бир маалда жаныңа күч келип баштаган, анан өйдө болуп баштайсың. Анан мен башыңан ылдый баштап тыгам, сен өйдө болосуң. Анан эмне болот? Анан мага ишенбей калганыңда, анан сен болбой монтип чыгып кетесиң, түшүндүңбү? Сенин ошондой аракетиң керек. Түшүндүңбү? А сен арамданып бирөөдөн күтө берсең, күйөөңөн күтө берсең, арамдан тууганыңан күтө берсең, арамдан өзүнчө эле бир байкуш боло берсең, арамдан сен менде медитация кетпей атат дей берсең, арамдан сен күйөөңдү күнөөлөй берсең, сени түшүндүңбү? Сен качан өзүңдүн аракетиң болду, мен башыңан челекке тыгып алдым деп коеюн, башын көтөртпөй. Бир маалда сен мага ишенип тура бересиң башында. Түшүндүңбү? Бул жерде күтүү жатат. Ошол күтүү сени талкалайт да, түшүндүңбү? Анан бир маалда баягы адам каерден өзгөрөт? Баарынан тажаганда, эч кимден күтпөй калганда анан өзгөрөт. Түшүндүң? Башыңан басып туруп алганда, сен ушундай болбой, жинденип туруп, ушундай ачууң келип, ушундай мондай өйдө көтөргөндө сен челектен чыгып кетесиң. Ансагандай сен өзүңө ишенич болуп туруп ошондой аракет кылганда, сен Алла Таалам ошондой колдойт да. А сен мага ишенип турбасаң, мен сени чыгарбайм да. В таком плане, да. Ошон үчүн бул жерден арамды кошол да. Күтүп тура беребиз. Күтүп. Мен деле намаз окуп атам, эмнеге мындай болуп атам? Дуага айтты эле намаз. Молдолор айтты эле, мен намаз окуп атам, эмнеге ишим жүрбөй атат? Мен медитация жасап атам, мен артка кетип калдым мен депчи көрдүң. Сенде күтүү сезим жатат. Бул жерде эч кимге бир нерсе кылып берүүгө акысы жок. Ошол сен күтүүдөн чыгып кеткенде эме болот. Сен күтүүдөн чыгып кеткениңде сен күйөөңдү урматтап каласың, бир туугандарыңды урматтап каласың, жана башка адамдарды урматтап каласың. Сен күтүүдө тура берсең, сен эсептеше бересиң, только мага жакшылык кылса, сен мен жакшы мамиле кылам деп. Түшүнүп алдыңбы? Анан бул эмедечи агай, намаз окуп атканда мисалы деген ушуну да экинчи жолу айтып атам сизгечи. Намаз окуп атканда окудум деп окуп, эме кылып анан турганда делечи, мисалы, рүкүгө келип анан жыгылабызго. Ошол убакта деле отурганда деле өзүнүн правиласы бар экен. Анан сизге катышкандан баштап ошо как будто бирөө мындай отурабызго. Отурганда ошондо бирөө отургандын да эрежеси бар экен да. Бар. Өзү эле түздөп кетет. Өзүм эле түздөлүп мындай түз отуруп жана эмелер отургандын да эрежеси бар экен. Ошолор дагы мага өзүнөн өзү кошумча болду да. Сен намаз окусаң дагы, сен эмес, баарыбыз чын эле. Биз мындайбызда намаз окуйбуз, бирок күтөбүз, эмне ишим жүрбөй атат деп. Ибадаттарды кылабыз, ичибизден арамдан күтөбүз. Мен намаз окуп атам го дейбиз, арамданып. Мунун баары арамдык да. Сен окусаң өзүң үчүн окуйт, ошон үчүн, түшүндүңбү? Алла Таалам ушунчалык бул кадыр зат, сен эсептешпей кыла бер болду. Арамдан мен намаз окуп атам, эмне ишим жүрбөй атат? Арамдан мен машык атам, эмне результат кетпей атам деп атам, бул арамдыгың эле ичиңдеги. Түшүндүңбү? Мен күйөөмдү сыйлап атам, эмнеге мындай болуп атат? Мен күйөөмө жакшы эле мамиле кылып атам, эмнеге бул жаман нерсе кылып атат дегениңди эриң сени көрүп турат. Түшүндүңбү? Жок, ага ушу эркектерди мен таң калдым да. Ушу чувствуйт экен сеничи мындай. Анан мен да медитация жасап, өзүмчө эмес айтып атпайбы, сен аябай өзгөрдүң депчи. Корея, сен менден деле уруш жеп сөгүп жүргөнсүң,
Башында ооба агай. Неге дегенде sen шүмүшүлүңдөп мага жалдырап ушу кичине акчаңды төлөп коюп менден жалдырап турганымдан менден ушундай жакшынакай сөздөрдү уккандан кийин сен баардык нерсени өзүң колуңа алгансың. Ооба. Түшүндүңбү? Ошо керек болчу А так экен сен агай. Ал менен акчаң арамдагым экен да. сен акчаңды төлөп коюп эмнени айтат экен деп Ооба. арамдан күтүп турасың. Ооба. Ошентчүмүн да агай. Анан кийин ошо билип калдым да, ошондучу айёмай ошо арамданып кетиптирмин да депчи. Баарын ошо байкап калганда ошол жерден прогресс кетет экен. Ошон үчүн мен дайыма айтам да, мага даяр болсоңор келгиле. Мен силерди Ооба. чекиңерден сылабайм мен. Менден жакшылык күтпөй эле айтып коеюн. Түшүндүңбү? Ооба. Жок агай, сиз ошо мен ойлоп калдым да, башында деле айтсаңыз деле мен түшүнбөк эмескем. Айтсаңыз деле ошо эле Мен деп эле айтам, түшүнүп эле. арамнанып менден жакшылык күтпөй эле, менин колуман эчтеке келбейт, мен Кудай эмесмин. Түшүндүңбү? Менин колуман эч нерсе келбейт. Анан биз арамнанып эле кичине акча төлөп коюп эле күтүп тура берет. Мен эмне кылайын? Менин бу жерим ооруп атат дегенде анан менден ушундай жакшынакай сөздөрдү угат. Жок агай, ошол эсептешкен менде эго бар экен. Анан байкап калдым да. Мен агайга эле кылбайт экен мындай депчи. Мен бирөөгө да кылат экенмин да, көрсөчү. Биз Кудайга да кылабыз да. Түшүндүңбү? Ооба. Намаз окуп алып Долбоор туруп эле. эсептешебиз. Болбойт ал Ооба. эсептешкен. Ооба. Чын жүрөктөн Ошол окуп көрсө кое өстүрүп бер, алат Алла экен да. таала маны жакшы көрөт. Сен эсептештиңби, эч нерсе кетпейт, түшүндүңбү? Ошон үчүн мен ненормальный психологмун да. Силердин анан мындай, анан тигиндей, мен силердин башыңарды чимирип, мындай болот, тигиндей болот. Эми бул сыноо экен, анан мындай экен, анан тигиндей экен деп мен лапшаны мондай кулаңарга айландырып койлуп деле койсом колдон келет ал нерсечи. Бирок ал иштебейт экен да агай, антип койгондо. Ал Оңолбойт иштебейт ал. экенсиң да. İşte al. Anda işte Сен böyle такап oyun бетиңи айтыш çıktı. керек экен да. Düşündün mü? Урушуп берсилер, урусуп. A sen aramdan turganın besbelezin al. İştebeyt al. Ооба. Bütün yılat içinde düşündün mü? Bütün Ооба. yılat. Ооба. Büyüğünü sıylasan da ele men uşunu sıylap koydum. Men uşunun bala törep berip koydum. Men uşunun tamağını dayarlap berdim. Men ataсын bagып atam. Men enesin baktım dep turup içinden aramdan oşol men bagып koydum dep turup күтүп турсаң бул сенин арамдыгың, түшүндүңбү? Ооба. Болсо адыш сен тагдырым ушул экен деп кылдың, адыш кылып кое бер, аны чечет тияк. Билет ал өзү эмне кылышты, ал эч убакта пендесин алдабайт ал. Түшүндүңбү? А биз арамнанып, түшүндүңбү? Мен күйөөмү сыйлап койдум, анан аны минтип койдум, анан тигинтип койдум. Анан мен кийимин жууп койдум. Анан мен анын атасын сыйладым, апасын сыйладым. Анан атасын бактым, анан оорулуу атасын бактым дегендин өзү арамдык, түшүндүңбү? Кылып кое бер, всё. Кылып кое бер. Ошон үчүн мага мындай жеке иштешкенде мага көбү чыдабайт, ошон үчүн мен көбүн албайм мен. Ооба. Түшүндүң? Ошо агай, менде ошол сиз менен жеке иштешип дагы анан мен медитация кылып, ошо действие кылып атканда, ошо баардыгы сиз айткандай ошо бүт баардыгы чогуу кетиш керек экен. Тамак дагы, анан духовность дагы, анан медитация дагы баарын чогуу алып кеткенде анан бир чоң жакшы результат берет экен да. Только ошо жана сиз айткандай фанаты болуп эле анан медитация эле дегенде кылсаң да болбой калат экен да. Бүт укмуш экен булчу. Ошо баардык жакты караш керек болот экен. А могу биздин илим эмеде баардык жакты эметкенбиз да. Ооба. Баардык Это жакты какой караганбыз. труд дейм да агай. Сиз канча 20 жыл ошондо иштедиңиз, мисалы үчүн. Ушул жерде изилдепчи, бул да укмуш көрсө экен да, ушундай мындай рабочий кылганчы. Мен мисалы үчүн буга чейин окудум да, көп эле нерсе окудум, информация аласың, ал информация иштебейт. Как билип алдым, анан как эчтеке жок да. Просто билип аласың, акылдуусуң. Медитациядан чачтарын карарганын каерден көрдүң эле? Уктуң беле бир жерден? Жок да. Геморрой кеткенин каяктан көрдүң эле? Мен кетирбейм, организм өзү кетирет. Менге ошол эме кеткен агай, запор. Запор башталганда. Анан медитация жасап басуудан дагы сон болуп кетти. Запорлор толтура кеткен, мисалы, эми тынымсыз кеткен запорлор. Андай аябай көп. Түшүндү? Ооба. Мунун баарын эле чоң билим керек го дейм. Ошону айтам агай. Ошо сиздикин ошо кылып көрүп анан мен ушкандын өзү бар, түшүндүңбү? Сен бул запор эменин мен бир нерсени байкап калдым. Жөнөкөй нерсе, бирөө бизге акча которсо, анан жүрүп, анан кайра ал товарды албай калса, ошол акчаны которуш бул азап. Ооба.
ооба. Бергим Наркы келбейт го. бизнес, наркы бизнес кылып аткан кыз туура айттымбы? Акча келгенден кийин кайра бирөө товар албай калса де сен сабагыңа катышпай калса, акчаны бериш бул кыйын нерсе. Как будто банкрот болуп калчудай болосуң да сезимде. Түшүндү? Бул эгобу, напсиби? ооба. Эми напсиси көп адамдардын дагы неге дегенде тамакты жейбиз, бирок чыгаргы келбейт экен да. Түшүнүп алдыңбы? Запордун да бир эмеси бул, причинасы. Жейбиз, бирок организм баягы эгоизмде болуп турган үчүн аны чыгаргысы келбейт экен сыртка. Жана жакшы калсаң да көп жеп калайын дейсиң го мындай башынан Кудай деп. Түшүндүңбү? Сонтама көргөндө көп жебегиң келип. Чыгаргысы келбейт, организм чыгаргысы келбейт. Могу биздин эмеде мен урушкандарым эмеде иштегенде, жеке иштегенде ошонун баары чачылып кетет. Чачылып кеткенде анан запор кетет анан. Ооба. Ошол мен дагы андай жүрөгүң тынчтык келип, ошол өзүң байкап калат экенсиң. Сен просто менин менен эле ыраазымын айтып берет экенсиң да, кыйын болчу. Адамды ден соолугун оңдоп эметип коюш бул оңой эле жумуш негизи. Бирок деген жер бар да. Адам болуш кыйын. Ооба. Ооба. Силерди аттатып, красавица кылып, бетиңерде тырыш-пырыштарды кетирип сонун кылып коюш бул эми Кудайдан улук келбейин. Бул аракет кылса эле болот да, туурабы? Алла таалам аракетке берекет берип атпайбы? Жаман кылсаң деле, жакшы кылсаң деле аракеттин берекетин алып атпайсыңбы сенчи? Кандай кылсаң делечи. Бирок деген, могу биздин система ага коюлган эмес. Биздин система могу адамдын ички эгосуна коюлган. Эгер мен ден соолугу үчүн деп туруп, мен күндө түз эфир өткөрүп, күндө могу көнүгүүлөрдү берип, тарамыштарды берип, күндө сонун көнүгүүлөр берип туруп акчаны шилтей берсем болот. Бирок бизге ага коюлган эмес, түшүндүңбү? Ага коюлган эмес. Агай, сиз бирок эч качан айтпайсыз да, мен сени укмуш кылып жүрөм. Мен сенден бай кылып жүрөм. Мен сени дегенде ушундай сиз башында айтасыз го, мен антип айтпайм депчи. Мен сенден акча сурадым беле? Жок агай. Мен өзүм добровольно барам да. Өзүң суранып жүрүп келмейсиң. Ооба. Мен ошо билип атам да, мен даяр эмес экенимдичи. Ага деле ойлоп барып. Көп болду агай. Канча жыл көп эле болду. Bir kız var. Ego мощный. Мага айтып, агай мондай алалык, бишкекке келсеңиз мондай товарлар бар, мондай тигиндей бар деп туруп сүйлөсө асмандын башын сүйлөйт. Айтам, кыйын экенсиң, ишиңди жүргүзө бербейсиң мага жалдырбай дейм. Түшүндүңбү? Кыйын экенсиң, ишиңди жүргүзө бербейсиң дейм. Анын иши эмнеден кетип атат? Эгоизмден кетпей атат. Адамдар мага жакшы сүйлөсө мен жакшы сүйлөйм. Мен ушундай адамдар бар да, мен жакшы сүйлөсөм мен сенин кулуң болуп берем дегендер бар. Булар арамдык эле бул. Ушундай аялдар көп. Мага жакшы эле сүйлөп койсоң, мен сага ушундай жакшы сүйлөйм, сонун аял болуп берем деген арамдар бар. Мен жөн эле сонун аял болуп кое бер, болду, сен эме боло бересиң. Мени сыйласаң, мен сага ушундай сыйлап алам деген эркектер деле барбыз. Ооба. Сен жөн эле жакшы эркек болуп кое бер, сыйлап кое бер, милдетиңди кылып кое бер, баары бир тирүү жан болгондон кийин аял киши түшүнбөй койбойт. Түшүндү? Тирүү жан болгондон кийин, могу жер үстүндө басып жүргөндөн кийин, мисалы, сен менин аялым болсоң, жөн эле сага жакшылык кылып кое берсем, сен убагында билбейсиң. Бирок эртеби кечби билесиң. Мисалы да, түшүндүңбү? Анан мен сенден требовать ете берсем, сен жакшы аял болуп койсоң, мен сага минтип коем, анан акчага, алтынга gömүп коем деген, бул менин арамдыгым болуп эсептелет. Түшүнүп алдыңбы? Бул менин арамдыгым болуп эсептелет. Болбогон нерсе болуп калат экен, итогичи агай. Эсептешкен болбогон нерсе. Мен эсептешкен арамдыгым болгон үчүн сен өзгөрбөйсүң. Ооба. Ооба. Мен силерге мен медитацияны берип атам, анан силерге арзан берип атам, анан десем болот эле го мен деле. Ооба. Бул эсептешкен, бул арамдык болуп эсептелет. Кылсаң кылып кое бер, болду. Тияк эсептөөчү тияк билет. Анан кылып коюп турган, мен Алла таалам өзү билет деген деле арамдык болот. Ооба. Түшүндүңбү?
Kılıp koyup men Allah üçün jasadım degендер шүмшүктөр көп. ооба Kılıp koya bersen boldu, ошол эсеп. Kılıp koya ber. Allah Taalam bilet, sen kılганыңды Allah Taalam bilip турат. Ana men sana жакшылык кылып алып турган тияктан Allah Taalam бирет, көрүп турат дегенимдин өзү туура эмес. ооба Түшүндүңбү? Анда мен силерге кайра үмүт эткендей болуп калам да. ооба ооба ошентип баардык жактан ошентип ошол агай сиз айткандайчы кесипкер какылай бериш керек экен да. Агай мейли чыгып даяр болбосом бир окуй берейинчи мындай как-то вот аракет кылганда жакшы нерселер кетет экен. Мисалы үчүн медитация деле кылып, басууну кылып, анан карым катнашта кылып, сөзсүз. Анан ошентип кылып, ошол самый главный действие керек экен деп ушинтип ойлоп калдым мен өзүм оюмдачы. Sen действия кылып кое бер, түшүндүңбү? Действия, самый главный действия. Sen ойлонбой эле кой. Sen мисалы, sen келдиң деп коеюн, угуп тур. Мен ичим арам деп коеюн, арамдыкта болуп турам деп коеюн, Мен ичим арамдык толуп турат деп коеюн. Бирок sen келдиң. Сенин келгенде бегимай, кандайсың, жакшыбы, алтыным, жакшы жүрөсүңбү? Үй ичи тынчпын, ар жак бер жак деп койдум. Менин ичим арам болуп турат, түшүндүңбү? Зато сен сүйүнүп кала бересиңби? Ооба, сүйүнүп кала берем. Действия болуп атабы бул? Болуп атат. А мен анан эми түшүндүң да сөздү. Ооба. Түшүндүң? Адам действия кылганда жөн эле кылып кое бер алчы. Вот, маселе ушул жерге жатат. Ооба, ошо итоги ошо ыраазычылык эле калат экен. Сен акырын ошо эме фанатизмден чыга берет экенсиң, акырын арамдыктан кете берет экенсиң дейт. Мисалы сен мен массаж кылып атам деп коеюн, мен илгери мен массаж жасап көп иштедим мисалы. Сен 1000 сом бердиң, мен общий массаж жасадым деп коеюн сага. Бирок ичим арамга толтура. Түшүндүңбү? Анан сен келдиң, мен сага бүт массаж жасап, бүт катырган жердин баарын жумшартып, шашпай отуруп алып, жумшартып койдум. Беде сен мен ниетим эсептелбейт, менин кызматым эсептелет. Ооба. Түшүнүп алдыңбы? Мен кызматым эсептелет. Мен ичим арам болуп турса деле, мен сага жакшылап ушу бүт катырган жер, сен клиентсиң да, сен деле жөн келген жоксуң да, сен деле туурабы? Сен жөн келген жоксуң, иштеп жүрөсүң, чарчап келдиң, кечке компьютерде иштеп келдиң, мисалы. Мен сага чын жүрөктөн мамиле кылыштын кереги жок. Сен келдимби? Мен жакшылап массаж кылып, полный денеңди укалап, бүт тырышкан жериңдин баарын жазып койдумбу? Вот ошол эсеп. Түшүндүңбү? Анан биз калп эле эметебиз. Анан мен сага от души массаж жасап берсем, анан мен сага чын жүрөктөн массаж жасап берсем, анан сен жакшылыкты билбедиң дегендин өзү арамдык, мендеги арамдык ал. Түшүндүңбү? Ошентип милдет кылып алат экенбиз да. Зачастую. Кылбай эле кой сен, аны эсептеши Алла Таалам бар тияк. Як, ал улуулук бар тияктачы. Көөлүктүүлүк бар, ал эч убакта адашпайт. Эч убакта адашпайт ал. Түшүндүңбү? Эч убакта адашпайт ал. Ал билүүчү зат ал. Биздин действиябызды, кылган ишибизди билүүчү зат ал. Түшүндүңбү? Анан кичине действия кылып алып эле арамдан эле, анан мен сени сыйладым. Анан сенин кийимиңди түтөдүм, анан эркектер болсо мен сени бактым, анан жакшылыкты билбедим деген эркектер канча келет, мисалы ушундайлар. Мындай жакшылык кылдым эле, жакшылыкты билбей мени сатып кетти дегендер канча. Сен кылып кое бер, болду, ал эсеп болду, кылып кое бер сен. Аялыңды сен чын жүрөктөн эмес деле кафеге апарып сыйлап кое бер. Түшүндүңбү? Сен чын жүрөктөн эмес, аял кишиң гүл каалап атабы? Гүлдү 1 алып кел, 2 алып кел, 3 алып кел, 4 алып кел, 5 алып кел. 6-чысында аялың өзү гүлдү талап кылбай алат, бая тоюп калат. Ошол эсеп. Ыраазы болуп. Түшүндүңбү? Ошол эсеп. Сенин действияң эсеп, Түшүндүңбү? Менин да действиям эсеп. Мен ошондой сага жакшы мамиле кылып койдумбу? Жакшылап, мисалы аялым болсоң, тияк бияк апарып, мисалы эми бул эми. Түшүндүңбү? Мисалга кылып койдумбу?
ал сенин биягыңда калат. Бул биринчи. Эми угуп тур. Экинчиси, мен сага жакшылык мамиле кылдым, бирок мен унутпай ошону могу жеринде кармап туруп алдымбы? Мен сага алып бердим беле, алтын алып бердим беле депчи. Сен ошону сезесиң. Сен ооба, ошон үчүн мага ыраазы болбойсуң. ооба. Айырмасын карап тур. Айырмасын карап тур. Мен сага алтын алып бердим. Мен сени сыйладым, урматтадым, Бирок, мен ушу сени эме дейм да, алтын алып бердим, сени урматтадым, сыйладым, бирок мен биягымда мен сени сыйладым го. Мен сага алтын алып бердим го, мен сени кафеге алып бардым го деген оюм менин арамдыгым болот. Сен ошону сезесиң. Ошону сезген үчүн сен мага толук кандуу ыраазы боло албайсың. Даржанга чыкпайт. Эми угуп тур. Экинчиси, мен сага бергенимди, алып бергенимди ойлонбой эле сага жакшылык кылып койдумбу? Бирок мен унутуп калдым. Түшүндүңбү? Мен ошону жакшылык кылып коюп унутуп калганым үчүн сен мени урматтайсың. Айырмасы бар бекен? Ооба, ооба. Тиякта эсептешип жатат, а биякта эсептешүү жок. От души. Мен сага жакшылык кылсам деле болду ал. Мага бүттү унутуп коюшум керек, ал тияк билет, ал улуулук билет ал. Ооба. А биз моякта мен сага жакшылык кылып койдумбу? Мен сени мына жекештешип мына аябай сонун болуп калдымбы? Мен сени унутуп калыптырмын даже мына, түшүндүңбү? Ооба. Мен сени окутуп койдум го деп туруп, ичиме мондай арамданып турсам, ал кетпейт ал. Мен немем иштебейт ал. Ошо агай сиз ошол эч качан байлабайсыз го мындай. Бирок мындай вообще байлабайсыз. Келип Байлабайм, эч кааласаң ким ал байлабайм да. кәдімгі келбей эле койду. Кааласаң Жок окуй болду. эле кой дейм да. Ооба. Ошондой болчунан. Ошо агай бул ушунчалык сонун нерсе экен да, бул бакыт экен. Кадимки дейчи. Агай саламатсызбы агай, садака кылып дагы Кудай жолунда Алланын ыраазычылыгы үчүн деген. Алла таалам өзү билүүчү зат. Садаканы эмне ниетте берип атабыз, аны Алла таалам билет да. Моякка жооп берип атам да. Алла таалам билет. Бул садаканы эмнеге берип атканыбызды билет. Просто Алланын жолуна деп берип коюш керек. Болду, наржагын Алла өзү билет, ал өзү чечип коет, Алла тааламчы. Анан биз Алла таалага милдет кылып садака бербеш керек. Садаканы берсек биз өзүбүздүн жаныбыз үчүн беребиз. Биз өзүбүздүн Анан Алла агай сиз да таалам айтасыз го, мен деген эме деп дагычы, Кудайга койдум деп да айтпагыла депчи. айтпаш керек антип. Ошо Кудайга койдум деген ичиндеги арамдыгың бул, түшүндүңбү? Ооба. Сен бирөө жамандык кылып койду, бирөө сөгүп койду, сен Аллага койдум, анан мындай кыл, анан тигиндей кыл десең, сен арамдыгың. Сен ошондон наоборот ойлонушуң керек. Алла таала, мен кайермен күнөө кеттим? Мен ушу намазымды туура эмес кылып алдым. Значит, мен бирөөнү капа кылып койдумбу? Деп ойлонсо, бул башка нерсе. Айырмасын түшүндүңбү? Айырмасын түшүндүңбү? Мен садака берип атпайм, мен неге ишим жүрбөй атат дегендер бар да. Ооба. Маселе үчүн берип. Берип кое бер болду. Алла таалам өзүң билүүчү затсың, Алла. Сен берген ырыскыңан берип атам деген түшүнүк болуш керек адамда. Түшүндү? Берип кой болду. А биз берип алып туруп арамдык кылабыз. Бербедим берем деп ошо напоминать этип. Билесиңби деп ошочу, билесиңби мен сага кылгам деп. Мен мисалы мына тиги эме ороңгон кыз, атыңыз ким? Айсалкым, Айсалкым. Канчадан бери окуйсуң бизде? сизде деген мен 74 былтыртан бери 74-үнчү потокто. Результаттар болуп атабы? Ооба агай, эме сиздин сабагыңызда эме бизнес, психологияны, анан арыктоону, шакалдар, да кайсы ошо 3-4 сабагыңызды алдым да. Анан Касиет ошондон деген да сонун сабак экен агай. касиет эме тарамышты да алдым. Бөлгөндөрдөн, шүмшүйгөндөрдөн, ошол аябай чоң жардам берет. Шакалдар Бул мен могу касиет сабак нар жак бир жак эч жерде берилген эмес. Китептен айтып берчи ушу мен бергендеримди. Жок. Жок да, айтат эле го, доктор Өмүрбек, тияктан урдуп алып, бияктан урдуп алып мына берип атасың деп. Ким айтат мисалычы? Башка бирөөлөр айтса, бул казактардан тияк бияктан урдуп алып эле копия кылса, бул копия кылып сатканын өзү жакшы иш эмес.
Men үйрөнгөн агайларым дайым айтып келем, билесиңер да? Медер агай, даже Асыл мен билем. агайымды, Медер агайымды, Макен агайымды, Нурки Чата салам Медер устазымды, агай. эчиле дайым айтып келем мен. Анткени мен алардын акысына кирип калбайын деп айтам. Өзүнчө эле кыйын болуп, өзүнчө эле блатный болуп. А могу чубак ажын мен бир сыйлаган жерим бар. Бул не үчүн Алла Таала немесин жогору кылып койду? Бул мына могу мынтип айткан, тиги мынтип айткан, могу китепте могу алым мынтип айтыптыр. Тигил алым мынтип айтыптыр. Деп турган ошону баат нерсени окуган нерсени ачык айтып ошолордун аттарын айткан үчүн ал көтөрүлдү. Анан ал өзүнчө эле мындай тигиндей дей берсе аны укпайт эле да. Ал ошол канча жылдык тетиягыттан бери окуп жүргөнүмдү деп туруп монда ачыкка чыгарды эле Алла Таалам көтөрүп атат. Мунун да өзүнүн чоң нерсеси бар бул жердечи. Жана бизнес сабагыңыздачы агай эмени жанагы адамга деген жок дегенде бирөөнүн акысына кирип урдап алып анан сен өзүнчө ачып кетпе дегениңизди аябай түшүндүм да. Мисалы мен ушул өзүмдүн кичинекей бизнесим боюнча бирөөнүн кол алдында бир жылча иштегенбиз да. Анан иштеп үйрөнүп анан акыр аягында анан ошо эме шефибизден сурап ошонучу биз ачсак болобу десем анан айтты да сиз билесиз ача бергиле деп разрешениясын берди да. Ага чейин ошо эмеге ачаардын алдында аякта өзүмөн өзүм эле ошо аябай билбейм кудайымда эме кылдыбы жардамды көп тийгизип жана тамак аштан өзүнчө эле чуркап эле көрүнгөн жасап берип курсактарын тойгузуп анан ошо сиздин сөзүңүзгө ыраазы болуп калдым да. Значит мен бир аз да болсо кичине болсо дагы эмемди өткөргөн депчи урдап албаптырмын депчи. Ал урдаган киши жакпай ал. Мен көрбөйм. Бир кыз келди. Уйгурский лагман иштетип калды. Ашты, мен бардым. Каяктан үйрөндүң дедим. Баланча жерден деди. Эмне үйрөттү шефи десем жок деди. Мен үйрөт десем болбой койду деди. Анан мен анын аерге барып туруп деди. Иштедим деди ошол жерде. Анан полный үйрөнүп кетип өзүнчө ачам деди. Сен ичимен айттым, болбой кетпейсиң дедим. 15 күн 1 ай иштеген жок, жабылды. Бул өзүнүн мыйзамы бар, жок дегенде ошол жерде чапан жаап, анын деле эмгеги да. Анын деле эмгеги да. Кудай таалам көрүп турат да. Анын деле эмгеги да. Анан агай жана мен мына мал базарда досумду эмнеге айтам постоянно? Дайым айтып келем, ошол мен бизнес. Каждый сабакта. Жок, мен аны айтышым керек, мен ошол бизнес көрөткөн мен. Ал жакын досум, мен мал саткан досум, ал азына крутой бала. Мен ошонун жанында жүрүп, ошондон акча алып мал сатып жүрүп, ошондон кичине ырыскы жеп, ошонун колунда жүрүп, ошонун малын кайтарып жүрдүм. Мен дайым эле айтам, машинасын жууп жүрдүм. Дайым эле айтам. Мен өзүнчө эле кыйын болуп, өзүнчө эле баягы илимдүү болуп, өзүнчө эле психолог болуп, аны айтпай эле койсун деле болот. Пас кетпейин депчи. Эмнече? Агай ошо эме кишичи. Баняда кичичи айтып бересиз агай. Жана күтүп отурат депчи. Ал болбойт. Анан жана эмеде ошо 2 жылдан бери жардамчы болуп жардамчыларыбыз бар да, иштешет да. Анан 2 жылдан бери эле орду жок ошо жардамчыларыбыздынчы. Анан быйыл мына ушу жаңы башталгандан бери ошо жардамчыларыбыз дагы жакшы болуп, мындай ордорду менен анан намаз окуган кишилер келип, ушундай да жардамчылардын дагы. Сенин ниет пейилиң оңолгондо Алла Таалам өзү жиберет ушундай адамдарды. Түшүндүм. Сен ниет пейилиң оңол болсо, сен кыйшык болсоң, сен жардамчыларың оңолбойт. Түшүндү? Сен адамдын акысына кирип койсоң, сен дагы бирөөгө жардам берип жүргөндө, сен бирөөгө кызмат кылып жүргөндө, сен арамданып, акысын жеп койсоң, арамданып, ал адамга соода кылып атканда акчасын жеп койсоң, сенде да ошол нерсе кайталанат. Бул бумеранг да, бул деген бумеранг да. Түшүндү? Бумеранг. Эч кимди алдап кете албайт экенсиң, бияктан карабайсың. Ал бирөөнү алдаш мүмкүн эмес. Биздин оюбузда
Navrot aldangan adam utat. Mo dünöde aldangan adam utat. Мм. Birinciden sen aldap kelсе günөөң кечирилет. Экинчиден ута берет. Анан Мм. калп эле мен алданып калдым деп бейчара боло берсең бул жакшы иш эмес. А. Түшүндү? Ошонун агай мага эң жакканы Кудайды сен через страх эмес, мындай сүйүү менен сүйүп калат экенсиң да, башкача карапчы. Ошол Страх бул фанатизмге алып келет да. ошо да. Ошо мен мурда коркуп эле анан Кудайды эмне сүйүү менен болот деп. тааныш керек. Кулк мүнөз менен тааныйт Кудайды через бирөөлөр Ооба. аркылуу мисалы. Кудайды сен буяка өтөсүң, сен мындай түшөсүң, сен тозокко түшөсүң, ар жакка өтөсүң. Бул Ооба. тек страх менен биздин коом өнүкпөй калат наоборот. Ооба. Сүйүүнү деле сенин жолдошуң деле сага сүйүү менен мамиле кылса, сени жаштык кылып, аны укпай эме кылышы мүмкүн, бирок эртеби кечпи сен ага угасың да, түшүндүңбү? А мен Ооба. сени басып берсем, бүт күн жазыласың да. Ооба. Ошондой болуп калат экен. Анан могу эго кадимкидей оңолгондо эле мындай сени ошол эмне жакшысы, мисалы үчүн мурундай капа боло бересиң го, бир сөзгө элечи. Анын да кетип калат экен. Укмуш нерсе экен агай бул ичте. Эго Чоң бул нерсе экен. адамдын душасын, рухун жараткан менен байланыштуу тозуп туруучу калкан. Мм. Эго дагы айтам. Напси. Бул жараткан Алла Таала менен байланышты тосуп туруучу калкан деп койсок болот. Или Мм. жараткан менен болгон байланышты тосуп туруучу. Мисалы, жаш бала күнөө жок, күнөөсүз деп коет, туурабы? Күнөө жазылбайт Ооба. дейт жаш балага. Негеден анда акыл жок да. Ошон үчүн жаш бала таза болот. Түшүндү? Мм. Анан тиякта окуйт, биякта окуйт, билим алат, илим алат. Ошол убакта эго пайда боло берет. Түшүндүңбү? Билим эго болуп эсептелет. Бирок аны над собой иштегенде, ал ошол билим, руханий нерсеге айланат. Мм. Мисалы, билимди эртең менен эрте турушту билебиз, намаз окушту билебиз. Бирок аны жазбасак, бул калкан калыңдай берет. Адамды жүк басып берет. Мусулманчылыкта айтылат, сен канчалык көп түзүсөң дейт, амал кылбасаң дейт, ошончолук оор жүк деп айтылат. Бул оор эго деп коет. Эгонун не сындырат? Кара эмгек, жумуш, эмгек жана эмгек эгону сындырат. Плюс мамиле. Адамдар менен болгон мамилени сен түзүп алсаң, сен адамдын эгосу сынат. Түшүндүңбү? Адамдар менен болгон мамилени түзө албасаң, сенин просто сен умныйсың да. Просто Ооба. умныйсың. Колуңан бирөө ишти келбей калат экен. Жөн Ооба. акылдысың. Просто Баарын акылдысың. билесиң. Баарын Ооба. билесиң, акылдысың. Ооба. Ошон үчүн могу эмгек, мен мына окууну бүтүп келгенден кийин Алла Таала мени соодада жүрдүм, кара жумушта жүрдүм, бетондо иштеп жүрдүм, мал сатып жүрдүм. Көрсө Алла Таала мени эйгомдо талкалаптыр да, ылчылдатыптыр. Түшүндүң? Ошон үчүн кыргыздар айтып коет да, жашыңда берсин мээнетти дейт. Карыганда берсин дөөлөттү дейт. Дөөлөт через мээнет аркылуу келет. Дөөлөт, кут, ырыскы через мээнет аркылуу келет. Мээнет аркылуу келбеген нерсе жок дейт адамдар. Мага азыр акча келди деп коеюн. Мээнетим жок болсо, мен аны жок кылып алышым мүмкүн. Ооба. Оңой эле жок кыласың. Через мээнет менен келген нерсе, мисалы, ал кетпейт деп айтылат. Түшүндүң? Через мээнет менен келген нерсе. Ошон үчүн мээнет. Мээнет жок, знайнаң, алган илимиң сен жүк болуп басат. Мээнет ошол алган знайнаны трансформация кылып, ыйманга, билимге, илимге адамдын терең тамырын айландырып берет. Ошон үчүн баягы мен менен иштешкенде шүмүшлүңдөп, мен кичине акча төлөп коюп, мени карап, мен эмне болуп атам анан мындай деп шүмүшлүңдөгөндө мен сени ашатып, урушуп, былжыраган акмак деп урушкандын себеби ошол, түшүндүңбү? Эмнеге дегенде, мага болгон үмүтүңдү өчүрүшүм керек мен сени. Сен мага болгон жана үмүтүң өчкөндө,
Sen жаратканга ооба таянасың, плюс эмгек кылып баштайсың. Анан акча төлөп алып анан мени карап отурсаң, ал адам айыгыш да кыйын. ооба Ошон үчүн мен көп адамды албаганымдын себеби ошол. Түшүндүңбү? акча Ала бербесе да берсең албайт болот, дейт мына го. акчаны акчаны кыла берсең болот. Ооба Түшүндүңбү? ооба дейсиз. Страшно алсам болот акчаны. Ооба ооба дагы. Жок, Түшүндүңбү? агай мен таң Страшно калам алсам агай, болот. сизде деген бизнес дагы карабайсызбы? Бүт жактан кетип атпайбы мындай? Сизде не только мындай медитация эмес, а бизнес жактан да биз канча нерсени үйрөнүп атабыз. Ошолорго кызмат кылыш керек экен. Тамырга монтип жерге биринчи бекем турдуп атпайсызбы? Ошол бул кандай чоң илим дейм да. Алла таалам биздин Ойлосом. урухта баардык нерсе бар деп айтылат. Мм. Биздин урухта акылмандуулук бар. Биздин Мм. урухубузда жаратмандуулук бар. Жараткан менен Мм. болгон мамиле бар биздин урухта. Биздин урухта гениалдуу нерселер көп. Түшүндү? Мм. Ошону биздин могу акыл тосуп иштейт. Мм. Тосуп иштейт. Акыл тосуп иштагандыктын эсебинен биздин жараткан менен болгон байланыш үзүлүп калат. Анан ичебиз, чегебиз, кумар ойнойбуз, постелге жакын болуп кетебиз, ар кимдин артынан чуркайбыз. Ооба. Кыскасы, аң сезим ошо менен алек болуп калат. Мм. Түшүндүң? Агай, анан сиз Ошон эле деп үчүн айтасыз да, мисалы ошон үчүн, үчүн могу жаш эгер баланы мындай гуру болсо айтып дагы агай дагы үйрөнгүлө дейсиз го. Эмне себептен аялдарга эмес, эркектерге? берет. Эркектер пайгамбар болбогонду айтып бересиз го ошол жөнүндө дагы. Жок, эми бул факты да, бул деген Аа. менин сөзүм эмес, бул жалаң пайгамбарлар эркектер болгон. Бул менин сөзүм эмес. Олиялар, сахабалар болгон. Мм. Дүйнөдөгү ачылыштардын эң көбүн, почти 99 Эркек. 100% эркектер жасаган Ооба. деген маалыматтар бар. Мисалы, Мм. Кыргызда эркек баштаса өйдө дейт, катын баштаса Мм. көргө дейт. Мм. Кыскасы, бул эркектин эмеси бул өтө бийик коюлат. Мм. Ошон үчүн могу машинабы, атомный бомбабы, танкабы, самолетпу, телефонбу, эмне болбосун, муну эркектер ойлоп чыккан. Бул Мм. факты. Мм. Энелер, апалар ошолорго кошумча киргизип коет. Биз үйдү салдык, Мм. ичине ою тартып коесуңар, боеп коесуңар. Түшүндү? Мм. Кошумча программаларды киргизип коет. Мм. Ошолорго аяллар, энелер ошолордун тарбиясына сиздер жооп бересиздер, мисалы. Мм. Түшүндүңбү? Мгм. Айырмасы ошол. Ошон үчүн баягы аял баштаса көргү, эркек баштаса төргү дейт. Бул менин сөзүм эмес. Мм. Ошон үчүн аял киши эмоцияда турат, эркек киши акылда турат. Мм. Түшүндү? Мм. Ошон үчүн баягы Мм. мени башында түшүнө албай, көпчүлүгү түшүнүшүң деп күтөт. Мм. Ооба. Анан берген акчасын мен сага мынча берип койдум эле, менде мынча эмне өзгөрүү болбой атат дейт, арамданат. Анан менден Ооба. ушундай сөздөрдү угат. Бирок деген жери баары эле эмес, арасынан жакшылар бар. Ооба. Арасынан жакшылар көп. Берет чын жүрөктөн ыраазычылык. Аң сезим өспөй алган адам только кана дейт. Бердим го Мм. ана дейт. Түшүндү? Ишкер Мм. адамдар, бизнес кылган адамдар, өйдө төмөндү көргөн адамдар берди, кичине сүйлөшөт, ошого ыраазы. Хоп деп эле кете берет. Түшүндү? Ооба. Өзүнүн үстүнөн иштебеген адамдар киде дейт. Кана мен сени сыйлап атамга Ооба. мени сыйлашың керек дегендей эле Внимание ушундай сурайт экен мамиле агай. кылат. Внимание. Внимание сурайт. Акылдуу адамдар менен информация сурайт. Ооба. Айырмасы Ошол ошол. айырмасы болуп калат экен да. Айырмасы ошол. Чоң бизнесмен балдар бар. Чоң бизнесмен апалар, эжелер бар. Акырын чалат. Видео зумдуп менен сүйлөшөбүз, Мм. кичине бул кандай болот дейт. Колдон келгенде мен айтам, болду. Рахмат деп туруп Мм. үстүнө дагы кошуп коет. Мындайынан. Мм. Жан дүйнөсү өспөгөн адам мен сизге мынча бердим эле го. Мындай тигиндей дейт. Түшүнүп Ооба. Кандай алдыңбы? өзгөрүү деп. Кан өзгөрдү деп. Ошон үчүн мен албайм да, мына байка. Мен жеке Мм. иштешкенде ошон үчүн ден соолук боюнча болобу, башка жагынан болобу мен байкап алгамдын себеби ошол. Ооба. Түшүндүң? Ала берсем болот, лапшаны илипчи. Ооба.
болот ал өлсөмчү, бирок болбойт да. М, Şimdi мен деле колуман калп айткан келет. Бирок а, анын түбү жакшылыкка алып барбайт. а. Ага, ошо сиз Сен мындай эч качан жан сен бирөөнү талашпайсызбы? Тышкачпай койсуз. сен бирөөнү лапша кылып акчасын алгандан көрө М, урушуп эметип койсоң, ал а, сени ошол убакта жаман көрөт, жек көрөт ошол убакта. Бирок жылдар өтөт, айлар өтөт, ошол адамдын сөзү туура чыгып калат. Мисалы биздин эне атабыз эң а, жөнөкөй нерсе. Эне атабыз, кээ бирде аялыбыз бир нерсеге аябай чырылдайт, кийин түшүнүп калабыз. Кээ бирде силердин а, күйөөлөрүңөр бир нерсеге аябай чырылдайт, анан кийин түшүнүп калат да. Түшүндү? а, Айырмасы ошол. Айырмасы ошол. Чындык ошон үчүн ачуу болот да. ага. Не всегда готов дегендей чындык. Наоборот жакшы экен агай. Канчалык чындык өзүңдү мындай чыныгы жүзүн көргөн сайын трансформация кетип экен да. Чынын жүзүн көрбөсөң Ошон болбойт үчүн экен. могу жаш балдарыңарды эртең менен эрте тургузгула. А баары жаш балдар аябай кыла. М, Алдап болсо да, давай мен сага мисалы бир нерсе кийим алып бересиңер, италия алып бересиңер да, давай мен сага кийинки а, айда кийим алып берем. Күндө эртең менен эрте турабыз деш керек. Неге дегенде м, эртең менен эрте туруп баскан балдарда эртең менен эрте туруп баскан үй бүлөдө адамдын жана калкан кодко эго. Ошонун структурасы бузулат. м, А биз урушкандан эмне болот? Жана эгонун структурасы эле бузулуп кетет. а, Түшүндүңбү? Эгонун структурасы бузулуп кетет. А эгонун структурасы бузулганда эмне болот? Эгонун структурасы бузулганда тырмактардын өсүп атканы, чачтардын жаңыланып атканы, эгонун структурасы бузулганда адамдын жараткан менен болгон байланышы түзүлөт. А жараткан менен м, байланыш түзүлгөндө биздин могу мээ гормондорду бөлүп чыгарып баштайт. м, Түшүнүп алдыңбы? А жараткан менен болгон байланыш түзүлгөндө миллион долларлык дары ичсең деле бесполезно. а. Түшүндүң? Покой жерге калып мындай эме болуп М. келаткыр сонун болуп э. Жараткан менен болгон байланыш түзүлгөндө сен кара суу ичип деле жашай бересиң. Ошон үчүн айтылган. А, Сары санаасы жок, сары сууга семирет деген мааниси ошол. м, Санаасы жок адам дейт, сары сууга семирет дейт. А санаа деген эмне бул? Санаа деген жана калкан, жана эгоң, нафсиң, оюң, жараткан менен болгон мамилени бузуп турат. Ошон үчүн ал м. семире албайт. А санаасы жок деген ал жана калканы жок адам сары сууга семирет деген ошол. Эң чоң байлык ошо эме экен да, жүрөктө тишина, жакшы уктоо, анан ошол Ал муну да эч кандай акча болсун. сата албайт экенсиң да. Жок агай, мен өлө таң калдым агай. Кандай бир сонун бир системаны кылыпсыз да, буга да канча деген эмгек кетти. Сонун системаны түзүлүп, Бул окумуш система болчу. Окумуш рахмат система. дейсиз. Аз-астан окуй бере турган система. Анан окубай деле койсоңор болот. Силерди эч ким кыйнабайт. Бирок Силерди мен өзүм окугум келет экен. давай окугула дебей, мисалы. Экинчи курс болсо, экинчи курста окугула деп коем, билгендер окуй берет. Сезип калгандар окуй берет. Түшүндү? Ошон үчүн бул Ошол ушундай система. мындай. Мен мурун ошо басууну кылып атканда кылыш керек деп ошентчүмүн, азыр ал жоколуп кетти. Резко турасың, случайно кете бересиң да. Ушун сонун экен да болчу. Бул Мындай отура каласың, кыла бересиң. мына могу тапан, буттун тапаны, буттун тапанында баардык точкалар бар. Басканда одновременно жерге тиет. М, Одновременно жерге тиет. Экинчиден могу запорлор эмнеге кетип атат? Буттун тапаны одновременно жерге тийгенде могу курсак иштейт. м, м, А мындай басканда иштебейт. Именно буттун тапанын одновременно тийгизип бассаң курсак иштейт. А м, курсак иштегенде эмне болот? Адамдын эң тазалануусу каяктан башталат? Ичегиден башталат. Адамдын могу пищеварение деп коет. Мен басуу системасын ошо койгонусунун себеби одновременно тийгенде, курсак иштегенде жана мапордун кетип атканы, ичтин өтүп атканы ошо себеби ошондон. м. Түшүнүп алдыңызбы? Полный тапан иштейт, тапан жерге тиет. Эми тарсылдатып жерге коюш керек эмес. Тапан одновременно жерге тийгенде могу курсакка күч келет. Курсакка күч келгенде эмне болот? Курсакка күч келгенде ошол жер иштеп баштайт.
Курсак иштеп баштаганда болду. Кан айлануу биздин жанагы жеп аткан витаминдин баары ошол через ичеги, ашкаган аркылуу биздин канга, денеге тарайт. Бизде запор болуп, ичинин баары чирип жатса, кыймыл жок болсо, туалетке бир жумада бир барсам эмне болот? Ал ошол кишини негатив басат да. Бул басуу техникасы деле өтө ойлонуп коюлган система булчу. Мен дагы эле ойлонуп атам, менчи. Дагы эле ойлонуп атам мен азыр. Күнү түн ойлоном мен. Отуруп алып туруш, элге кантип жардам берип кылам депчи. Жок ага истедигин ошо мен дагы жанагы акырында эмелерди, отзывдарды окуй эле калдык да, жана бир киши айткандай элечи, толтура келет го. Анан карабайсың, бул ушундай уникальность ага будагычы. Потому что жок да мындай нерсечи. Мындай канчадан 95%те кетет деген жок дагы. Мисалы үчүн кээ бирки жалбырайт го, жазып койгулачы, пожалуйста депчи, мындай мага деген отзыв жазып койгулачы дейт го. А силерге эч тынбай эле келет. Биз отзыв сурабайбыз да, бизде тынымсыз келет отзывдар. Бизде канча миңдеген группалар бар WhatsApp. Көбү жабылып жатат. Жүрөгүңөн чыгып калат экен. Өзү эле чыгат экен да, сен кыйнап жазбайт экенсиң. Өзү чыгат бул. Өзүңөн айткың келип эле, ыраазы болуп эле, жакшы көрүп элечи мындай. Биздики страшный система. Түшүндү? Страшный система биздики. Ошон үчүн азыр мына могу кейиген абалдан бул бактысыз адамдарга кимдер келет деп айтылат? Бактысыз адамга кейиген адамдар, жашоосунда нааразы болгон адамдар. Кейиген адам, нааразы болгон адамдын эле үй бүлөсү бузулат, атасы менен, апасы менен, келини менен, кайненеси менен болгон мамилеси үзүлөт. Түшүндү? Кейибей кадам таштаган адамды Алла таалам колдоп баштайт. Мисалы, адам кейибей калганда, бул кейиген адам жаман көрөт Кудай таалам. Кейибей калганда эле действия кылып баштаганда эле Алла таалам колдоосунда болуп баштайт. Түшүндү? Желмогосу болуп күтүп калдымбы? Желмогосу болуп күтүп калдымбы? Адам көп нерседен ажырайт. Түшүндү? Мен бутум сынып чолок болуп калдым деп өмүр бою өмүр бою деп турганда агайдын саган качып түз басып кеткем, сонун арттагам дейт. Сөөктөр жанагы бут кийгенде могу баш бармактын жери бар го жана, аялдар чыгып калат, билесизби? Ошолор түзөлөт. Анткени себеби адамдын кандай деп койсок азыр? Матрица деп коебузбу? Мисалы, чолок менен чолок баш кошсо, буту бар болот, өрөлөт. Неге дегенде анын программасында, уругунда, сперманын немесинде, урукта, тиякта бүтүн нерсе бар. Адам өз бүтүн бул дүйнөгө, бүтүн келген. Түшүндү? Сокур менен сокур үйлөнсө, көргөн бала төрөлөт. Сокурлар өлбөйт да, мисалы. Түшүндү? Дагы кандай? Мисалы ушундай да. Дудук менен дудук үйлөнсө, сүйлөгөн бала төрөлөт. Ооба. Түшүндүңбү? Неге дегенде, адамдын могу матрицасы Алла таалам биздин душабыз толук. Биздин рухубуз бүтүн. Урухта кемтик болбойт, түшүндү? Урухта кемтик болбойт. Ошон үчүн жанагы бул чачтардын карарып атканы, тырмактардын өсүп атканы, оорулардын айыгып аткан себеби биздин урухубуз бүтүн болот, Алла таалам бүтүн кылып жараткан. Биздин бүтүн урухубузду эгобуз көбөйгөндүн эсебинен жараткан менен болгон байланышты урухту жаап калат жана эго, нафси. Урухту нафси жаап калгандын эсебинен эмне болот? Азап тозок башталат, кейиген башталат. Ошон үчүн биз кейигенде Алла таалага жакпайбыз бизчи. Мен биякта турам го дейт, эмне кейип атасың дейт, мисалы. Ошон үчүн башка адамдарга да жакпайт экенсиң да, жакын отургандарга дагычы. Ошон үчүн иш кылган адамдар, аракет кылган адамдар, кыйынчылык көргөн адамдар, бизнес кылган адамдар кейибейт. Мен булар менен иштешкенде жаман ырахат алам да. Кейибейт. Чалат, агай менде мындай кандай дейсиз дейт, мондай дейм.
Başım жетпесе айтам. Мүмкүн молдолордон сурап көрүңүз дейм. Түшүнүңүзбү? Анан баягы сен келгенде анан мен не кылам эми мындай анан тигиндей деп кейигенде анан менден ушундай страшный сөз өтүп Эми түшүндүңбү? Ошон үчүн кейибегендер, бизнесмендер болсо, нар жак бер жактар болсо биз менен иштешкенге даярбыз. Чалгыла, жазгыла. Кейибегендер болсо анан менин ден соолугум эмне болбой атат, анан мен медитация жасап атам, анан эмнеге болбой атат, анан бизнесим жүрбөй жатат, эмнеге болбой атат дегендер булар уже аракет кылбаган адамдар. Аракет кылган адамдар, чыныгы бизнес кылган адамдар, кейибейт. Мен кейиген көрө элекмин алардынчы. Ким кейит? Кейидиңди үй бүлөңдү алып кайсың, кейидиңди балдарыңды алып кайсың, кейидиңги күйөөңдөн айрыласың, кейидиңди аялыңдан айрыласың, кейидиңги туугандарың менен катышпайсың, кейидиңди балаңа жакпайсың. Кейип атасың, 10 балаң болсо да карабайт. Жаркырап турасың, 10 балаң сени талашып алат. Агай, мен ушул башында түшүнчү эмесмин да, агай. Сиз айтып элеңизго, жана балдары таштап кеткендер өсөр күнөөлүү деген түшүнчү эмесмин. Анан кийин Бизде мисалы бирөө балдарды таштап кетсе айтабыз да. 10 баласы туруп ошону бакпай койду дейбиз. Эми анын себебин, түбүн карап көрүш керек. Ошо балдар чоңоюп атканда, ошого витамин керек учурда Россияга кетип калат, нар жак бер жак кетип калат. Бирдеме десең анан биз оокат, анан майда чүйдө деп кейишет. Калп эле өзүнүн отмазка, ой менен отмазка. А ой менен отмазка болгон жерде эч нерсе иштебейт. Биз өзүбүздү өзүбүз алдай беребиз. Калп эле, түшүндүңбү? Туура эмес иштерди кылабыз, өзүбүз оюбуз менен алдап кое беребиз. Сен оюңду өзүң алдаганда сен өзгөрбөйсүң. Түшүндүңбү? Ушунча тонко сыяктар көп экен, агай. Саламатсызбы агай, менин тырмагымда көп жылдардан бери грибок менен көптөгөн доктурга бардым, бирок айыккан жок. Азыр болсо тырмак жарына чейин жакшы өзгөрүп баратат дейт, бизде жасагандар. Ушундай отзывдар аябай көп келет, агай. Грибок кетти деген, запор кетти деген. Көп да мындайчы. Жайнайт го. Ошонун информациянын экенин да билип, ошол аябай негизи илим Алган информацияны иштете билиш керек. Вот маселе ушул жерде. Алган информацияны иштете бериш керек. Эгер туура илим билим болсо, адамдардын жүрөгүндө каласың. Түшүндү? Адамдын илим билими, адамды өзгөрткөнгө туура билимге эметсе, сен адамдардын жүрөгүндө каласың. Мен деле башка психолог көптөрдөн окудум эле. Ооба. Түшүндүңбү? Туура илим билим адам жүрөгүндө каласың. А жөн лапша тияктан окуп алган, бияктан окуп алган унутуп кала бересиң анчы. Ошо болбойт экен да. Өткөндө мен айтпай эле коеюн, бир нар жак бер жакта атыптыр, бирөө эме чыгып кетти. Аты угулуп кетти Кыргызстан боюнчачы. Угулуп кетти. Мен да ага подписка кылдым. Анан баягы эмне болот экен деп карап турсам, элдер жазып башташты, нар жак бер жак. Ой, ушулар тажаттыңар. Ушуну мындай тажаттыңар деп баштады, көрдүңбү? Алла таала мага подписчик каалаган, ошондой белгилүүлүктү каалаган, деп баштады. Уже азыр реакция нольго түшүп калдык. Түшүндүңбү? Нольго түшүп калдык. Ошон үчүн ушундай жактар бар да.